Сиздер менен урматтуу команда, азыр сиздерге Atomy официальный Кыргызстан сайтына кантип киресиздер көрсөтүп коеюн. Бул ссылка. Ушул ссылканы мен азыр группаларга таштаймын. Ошону эле копировать этип алып туруп, Google'га же Яндекске коюп, любой эле браузерге анан ачасыздар. Мынакей, ачкандан кийин биздин кыргыз сайт ачылат. Азыр приложение жакшы иштебей аткан үчүн сайт менен кирген оңоюраак дагы, анан ишенимдүүрөөк дагы да. Приложение жакшы көрсөтпөйт атат. Кирүү деген жерди басып туруп эле өзүңүздөрдүн ID паролдоруңуздарды жазасыздар бул жерге. Киресиздер дагы мынакей. Менин кеңсем деген жер турат. Ушул жерден өзүңүздөрдүн жеке офисиңиздерди көрөсүздөр. Кыргызчасы мой офис деген сөз. Мынакей топтолгон пивилериңиздерди оң жана сол жагыңыздарды көрсөңүздөр болот. Бул жерде демөөрчүлүк сыйлык деген турат. Ушул жерди ача турган болсоңуздар, буга чейинки топтолгон пивилериңиздер көрүнөт. Мына бул жерди караңыздар, жалпы деген жери бар. Жалпы деген жери бар. Мына бүгүнкү число турат. Бул жерден чогулган пивилер, мурунку, кечеки деп турат. Бүгүнкү чогулган деп, анан бүгүнкүгө чейинкилер турат бул жерде. Мына ушундай кылып туруп, ушу жерден көрөсүздөр. А эгерде эми боюнча билгиңиздер келе турган болсо, группамдын товар обороты десеңиз, бул жерде менин тобумдун сатуулары деген жер бар. Ошол жерди басасыздар дагы. Ошол жерден мындай кылып туруп, бул жерде число бар. Числону коесуздар. 1-нен баштап 18-не чейинби же өткөн айдын 18-нен баштап ушул айдын 18-не чейинби, бул жерден 1 ай 15 күн деген жерлер бар. Ошол жерди басып белгилеп туруп, анан издөө дегенди бассаңыз, көк менен турганды. Анан өзүңүздүн кабинетиңизде канча пиви чогулган группаңыздыкы көрө аласыздар. Ушул жерден көрөсүздөр. Структураңыздар деле ушул жерде түзүлүш деп турат. Мынакей бул жерде бар. Түзүлүш деген жер бар. Менин сыйлыктарым деген вознаграждениелериңиздерди көрсөңүздөр болот. Ушундай кылып эле личный кабинетиңиздерди азыр Atomy официальный сайт Кыргызстан менен көрүңүздөр. Болуп турбу? Эгерде Россияныкына өтөйүн, Россиянын кабинетин көрөйүнчү десеңиздер, сайтын көрөйүн десеңиздер, бул жерде жогору жакта Кыргызстан деген жерди Россияга коюп аласыздар. Ушул эле жерден Кореяга коюп көрсөңүздөр болот, Турцияныкын көрсөңүздөр болот, любой жактыкын ошол жерден эле алмаштырып көрсөңүздөр боло берет.